Саламатсыңарбы, балдар? Бүгін біз Алипе сабағынан Рыскулов ағайыбыздың ат сыйлаган жөө баспайт деген чыгармасын окуйбуз. Темаға карата ой жүгүртүп көрөлчү, балдар. Ыр эмне жөнүндө болду экен? Эмне үчүн ат сыйлаган жөө баспайт экен? Анда эмесе, биз адегенде жылкылар жөнүндө кичине маалымат алып алалы. Жылкы Кыргыз элинин көчмөн жашоосунда, балдар, маанилүү орунда турган. Кыргыздын жашоосун жылкысыз элестете албайбыз. Жылкы жашоодо кеңири пайдаланылган. Аны менен жол жүрүшкөн, көчүшкөн, тулпар адамдын өмүрүн сактап калган жоопкерчилик заманда. Ал эми азыр темабызга кезек келди. Ат сыйлаган жөө баспайт. Тердик желдик көрпөчө, тизгин суулук жүгөндөйт. Ак каңкы ээр басмайыл ат жабдыгы түгөнбөйт. Ашкан күлүк ат мына, арпа берип баккыла, жал куйругун түргөн соң, жибек жабуу жапкыла, көмөлдүрүк каткыла, куюшканды таккыла, үзөңгүнү чиретеп, күндү көздөй чапкыла. Көрдүңөрбү, балдар? Ыр ат жана ат жабдыктары жөнүндө экен. Эмесе, балдар, ушул ат жабдыктарына азыр кеңири токтололу. Ат жабдыктарына адегенде жылкынын башына ноктоо салынат. Ноктоо кайыштан жасалат. Ноктонун бир бөлүгү чылбыр, ал эшилген жиптен жасалат. Чылбыр менен жылкыны жетелейт. Токуп жатканда жылкы басып кетпеш үчүн ноктоо катылып, чылбыры казыкка же мамыга байланат экен. Балдар, андан кийин аттын жонуна ичмек салынат. Ичмек кейстен жасалат. Ичмектин көлөмү 4 чарчы, узун туурасы 70 сантиметрдей болот. Андан кийин ичмектин үстүнө, балдар, тердик салынат. Тердик кийизден бекем шырылып жасалат. Ат басканда чыккан терин тердик сиңирип алат экен. Жонуна да жумшак болот экен. Бышык болуш үчүн анын сыртына үзөңгү тийген жерине булгаар менен каптайт экен. Андан кийин тердиктин үстүнө желдик салынат. Аттын жонуна ээр өтпөй жумшак болсун деп салат. Желдик кабатталган кийизден бекем шырылып жасалат экен. Дагы бышык болуш үчүн анын сыртына булгаары каптап коет экен. Андан кийин ээр отургузулат. Ээрге коюшкан, көмөлдүрүк, үзөңгү бекитилет. Ээр аттын жалын көздөй жылбаш үчүн куюшкан тартылат. Ал аттын куйругунун астынан өткөрүлүп, ээрдин артындагы чагыракка бекитилет. Куюшкан кайыштан жасалат экен. Көмөлдүрүк өрт аяны бастырганда токулган артка жылып кетпесин деп тагылат. Ал дагы кайыштан жасалат. Көмөлдүрүк ээрдин алдыңкы бөлүгүнө бекитилип, аттын омуроосуна тартылат. Аттын төшүнүн ортосунан алдыңкы буттарынан өтүп басмайылга туташып бекийт. Үзөңгү атка минип кайра түшүш үчүн керек. Ал ээрдин 2 капталына кайыштан жасалган үзөңгү боо менен бекийт. Адамдын бутуна таканыч болуп, тең салмактуулукту сактайт. Атты бастырганда үзөңгү менен темип жүрүштү тездетет. Андан кийин атты башкаруу үчүн жылкынын башына ноктонун үстүнө жүгөн кийгизилет. Жүгөндүн ооздугу жана тезгини болот. Ал атты оңго солго, алды артка бастырууга, токтотууга колдонулат. Жылкынын башынын өлчөмүнө жараша жүгөн узартылат же кыскартылат. Ооздук темирден жасалып, атты бастырганда гана жылкынын оозуна салынат. Башка учурда ооздукту чыгарып коебуз. Андан кийин, балдар, ээрдин үстүнө көрпөчө салынат. Көрпөчө ичине жүн салынып капталган чакан төшөк. Ал ээрге отурганда жумшак болуш үчүн салынат. Токулган бекитүү үчүн басмайыл колдонулат экен. Басмайыл ээр токумду бекитүү үчүн аттын белинен тартылат. Кайыштан жасалган басмайылдын бир учунда темир тугоосу болот. Ал экинчи учу кур сыяктуу бекитилет экен, балдар. Бүгүнкү сабагыбызда ат сыйлаган жөө баспайт деген темага жооп алдык окшойт. Демек, атты сыйласак, аны баксак, ээрдин токумдарын жакшы токусак, бизге жакшы кызмат кылып берет экен, балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбызда ат жөнүндө билдик. Демек, тапшырмабыз ушул Алипе китебинин 94-бетиндеги ырды көркөм окуп бересиңер, балдар, жана ат жабдыктарын атап бергиле.